Урматтуу депутаттар, баштай берели жумушту. Кандай дейсиздер? Кворум бар экен. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышчылары. Комитеттин бүгүнкү жыйынын баштасак. Урматтуу депутаттар, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 5 маселе бар. Биринчи кезек күн тартибин бекитип алалык. Урматтуу депутаттар, кимде кандай сунуштар бар? Сунуштар барбы? Менде сунуш бар эле. Озо Кошалевич, сунушуңузду. Газды чыгарып койгулачы, бүткүн чыкты, газ келип калсын. Газ келип калсынчы бүткүнгө чейин. Билен да, газ боюнча. Бул кандай? Чакыра аласыңарбы? Жеңишбек Шоматович. Азырчы. Бүгүнкүгө жетишпей калабы дейм, а? Биз өзү кийинки киргизип атабыз ал боюнчачы. Талабек Ибраевич. Талабек сиз чакырам десеңиз ал 5 мүнөттө келиш керек да. Бул чакырыңыз, жетишсе. Рахмат. Жеңишбек Шоматович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Азизбек Атакөзүевич, урматтуу чакырылган коноктор. Мен азыр жогоруда коллегабыз айтып кетти, Кунуш Кошалевич. Мен ушу кишинин, ушул депутатыбыздын сунушун колдойт элем. Азыр мына баарыбызга белгилүү, кыштын кычыраган мезгилинде, суук мезгилде Газпром газды өчүрүп салды. Ош шаарында, Жалал Абад шаарында газ жок. Газпромдун жетекчилери бул Өзбекстан мамлекети газды бербей жатат деген шылтоону айтып жатышат да. Андай шылтоо деген болбош керек да. Эгер булар эртерээк камынып, кыштын камын көрүш керек болчу да. Газохранилищелерди толтуруп, газ менен запасать этип, газохранилищелерди толтуруп, газды камдап коюш керек болчу. Андай жумуш булар жасаган жок. Ошого Газпром жетекчисин чакырып, мояка эмне себептен андай болуп атат? Жанагы эгер в противном случае келишимде кайтып караш керек анда. Булар кыргыз газды $1 сатып алып атканда айтканда, биз Кыргызстан мамлекетин газ менен бесперебойно обеспечим депчи. Андай соглашенияга булар сөзүндө турбай жатат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, менин сунушум Газпром жетекчисин, өкүлүн буяка чакырып, керек болсо комитетке чакыралы, керек болсо жыйынга чакыралы, чакырып, ошо кишинин маалыматын угалы. Менде ушундай сунуш бар. Рахмат, анда кийинки сөз Максатбек Канатбекович. Мен күн тартибине сунуш, айта бериңиз. Күн тартибине сунуш деп сурап калдыңыз. Ушу күн тартибинде баягы мыйзам долбоорлук экен, макулдашуу, ратификациялоо депчи. Ошого чейин биринчи маселеге, мурунку азыркы коомчулукта болуп аткан бул аба ырайына байланыштуу ушул талап эмкештин маалыматын кышка даярдыгы боюнча, анан азыркы өзгүлтүк болуп аткан жөнүндө маалымат кичине уксакпы деген менин сунушум, кандай дейсиздер? Рахмат. Кийинки сөз Алишер Абибуллаевичте. Рахмат, Азат Атакөзүевич. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүн күн тартибинде биринчи маселе, калган маселелерде деле негизинен Минфиндин ролу чоң экен, Минфинден жокко. Ошо Минфинди камсыздап койсоңор. Рахмат. Да кимде кандай сунуштар бар, урматтуу депутаттар? Сиздин сунушуңузду кошуп азыр чогуу жана кылабыз да, чогуу баарыны. Анан урматтуу депутаттар, бизде комитетте жаңы депутат кирип атат биздин комитетке. Тааныштырып койсом, эми таанысыздар барыңыздар. Эмилет Токтогоновичти билесиздер. Ошол биздин комитетке катышы, келишиңиз менен Кудай бурса чогуу иштешебиз. Сизди жакшы билебиз. Аябай таланттуу саясатчысыз. Бизде Исхак Саматович башка комитетке кетип атат, Шайбек Кыдыршаевич кетти. Экөөсү келип атат, как раз доктор Шемил Токтогонович. Хош келипсиз анда. Ийгилик сизге. Анда урматтуу депутаттар, бүгүн күн тартибин кошумча алымча менен добушка коем. Добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок, күн тартиби бекилди. Анда урматтуу депутаттар, маселе кароого өтсөк, биринчи маселе 2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы бою менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын
ассоциациясынын ортосунда электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев. Жалпы койду ошонун ичинде сиз. Маалымат берүү боюнча тиги. Министрдин, Хорошо. Анда урматтуу депутаттар, Максат Ханбековичне тиги сунушун менин келгенче сиз анда Талабек Умкевич маалымат бересизби? Анда канча убакыт сизге жетиштүү болот? 2 мүнөт, анда хорошо, анда айттыңыз, баштаңыз. Сиз лучше бул жака келиңизчи, бул жака эле келип туруп маалымат берсеңиз, кагаздарыңыздын баарын алып алыңыз. Кийинки маселелер боюнча менимче деле ушул жерден жооп бересиз. Ооба. Алдым жана информацияны алдым, эмелек информация проходит өзүм. Биринчи маселе азыр Газпромдун жетекчилиги келет, азыр звонить еттим, келатат. Бүгүнкү күнгө чакырылган эмес дейт, бирок азыр кел дедим, келет азыр. Буюрса. Анан мен кыскача маалымат берип кетейин бүгүнкү күндө. Азыр биздин энергия системада температуранын түшкөнүнө жараша бардык энергия системада бизде генерация 3256 мегаватт бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда выработка болуп атат. Бирок температуранын түшкөнүнө жараша 3256 мегаватт бизде выработка болсо 3740 мегаватт бүгүнкү күндө колдонуу болуп атат да. Ошондо где-то бир 450-480 мегаваттын чегинде бизде дефицит болуп атат. Бул жанагы биздин кошуна мамлекеттерден электроэнергия бүгүнкү күндө январь айында 200 миллион киловатт саат электроэнергияга келишимибиз бар. 99,8 миллионун бүгүнкү күнгө 16 числого берди. График менен келатат. Ошого карабастан ошондон 450-480 мегаватт бизде дефицит болуп атат. Ошондуктан бизде азыркы күндө эртең мененки 7ден часы максимума да анан кечки саат 7ден 9га чейин жанагы бизде подстанцияларда перегруз болгон подстанцияларда жанагы аварийный противоаварийный автоматикалар иштеп азыркы күндө кээ бир жерлерде мындайча айтканда 1 сааттан өчүрүүгө аргасыз болуп атабыз. Себеби пока бизде өзүбүздүн правила боюнча 35-45 мүнөттүн тегерегинде переключение кылышыбыз керек, пока машина менен жеткиче ошол 1 саат 20 мүнөткө чейин чыгып кетип атат да. Азыркы күндө ошол биздин Кыргызстан боюнча 450-480 мегаватт час максимумда, күндүзгү убакта 300-350 мегаваттка чейин дефицит болуп атат да. Бул деген мындайча түшүндүрүп айтканда 300-350 киловатт ар бир абонентке көбүрөөк колдонуп атат да. ТЭЦ боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө ТЭЦ өзүнүн нагрузкасын алып атат. Көмүр боюнча маселе жок. 80 000 тоннадай кара кеченин көмүрү бар. Буга чейин запас 100 000 тонна болуп аткан. Суук түшкөнгө ылайыктуу биз бүгүнкү кара кечеге ташып аткан көмүрдүн баарын населениянын обеспеченияга жөнөттүк да. Бүгүнкү күндө населенияда көмүр маселеси түндүктө Чүй областы жанагы Бишкек шаарында көмүр маселеси боюнча элге маселе жок. ТЭЦ 80 000 тонна, бирок азыркы күндөн баштап кайра биринчи күндөн баштап кайра машиненин баары ТЭЦке бурулду. Бул көмүр боюнча маселе болбойт. Запас бүгүнкү күндө 80 000 тонна бар. Кара жыранын көмүрү эме менен график менен келип атат.
отставание бар, бирок күнүгө алар менен байланышып атабыз. Бизде кара жыра боюнча тоже проблема болбойт деп азыр бизге казактар маалымат берип атат. Бул өчүрүүлөрдүн баары тең где-то биздин республика боюнча где-то продолжительности 1 сааттын тегерегинде болуп атат. Ош боюнча маселе, топливо боюнча маселе жок. Азыр жана силер айткандай газ маселеси, давлениясы түшүп кетип, кээ бир жерлерде газдын жеткен абоненттерге жетишпегендиги болуп жатат. Анткени ТЭЦке дагы 16 миллион куб саат бериш керек эле, 14-тün тегерегинде берип атат. Бирок азыр кайра 2 күндөн кийин кайра нагрузканы көтөрөбүз деп атат. Бунун азыр Газпромдун жетекчиси келсе башынан аягына чейин түшүндүрүп берет. Бирок бунун бизге түшүндүргөнү боюнча Казакстанда дагы дефицит, Өзбекстанда дефицит, ошонун негизинде бизге дагы газдын келиши начарлап атат да, кичине давление түшүп калып атат. Бүгүнкү күнгө 16 январга 23 жылга биздин потреблениябыз 77 миллион 400 миң саат киловатт саатты түзүп атат суткасына. Ошондо өзүбүздүн потребление жана мен айтып кеткендей 3318 мегаваттка чейин көтөрүлүп кетип атат. Эгерде жана биз 1 сааттык регулировочный мероприятияны жүргүзбөсөк, анда биздин потреблениябыз бүгүнкү күндө 80 миллион 900 миң киловатт саатка жетет. Азыркы күндө ТЭЦ 330-350 мегаватт алып атат, ГЭСтер 2926 мегаватт алып атат, потреблениябыз 3318 мегаватт болуп атат. Ошондо дагы жана регулировочный мероприятие алганда, мен да кайталап кетейин, 3740 мегаваттка түшүп атат. Ошонун ичинде биз азыр өзүбүз Центральный Азия сеттен бул Казакстандын линиясы жана Өзбектин линиясы 100-150 мегаваттка чейин бизге электроэнергияны берип атат. Бирок биздин мамлекетте азыр 450-480 мегаватт дефицит электроэнергия бар. Анан эгерде мен да жана көрсөтүп кеттим, эгерде жанагындай мероприятиялар жана көп бизде звоноктор интернетке чыккан немелер болуп кетип атат, бирок эгерде биз бул мероприятияны жүргүзбөсөк, бизде трансформаторлор монтуп ээрип кетип атат. Мына мондай. Рубильниктердин немелердин баары предохранители монтуп кармабай калып атат да. Азыркы күндө бул ошон үчүн регулировочный мероприятияларды жүргүзбөсөк, бул низко 0,4-10 киловольттун эле тегерегинде немелер. А эгерде муну кой берсек, өзүңөр билесиңер, бизде мынчалык запас трансформатор ар бир рейсте жок. Эми 1-2-3төн запас трансформаторлорубуз бар, аварийный запас, бирок мынчаны кармай албайбыз. Эгерде муну кой берсек, анда 110 киловольттон авария болсо, анда өзүңөр билесиңер, бир область өчүп калат. Ошондуктан бул мероприятияны жүргүзүп, азыр сууктан чыгып кетиш керек. Азыр жана 21, 23, 25 градуска чейин бул тарапта эметип атат, бирок өзүңөр билесиңер, Өйдөнкү райондо мисалы үчүн ат башыда 36 градуска чейин чыгып атат. Аякта өзүңөр билгендей ограничение да жок. Электроэнергияны баягы 700 киловаттан кийин деген ограничение жок. Бүгүнкү күндө ошол ограничение жок болгондуктан көп нерселер электроэнергиянын колдонуусу көбөйүп кетип атат да. Суунун көлөмүн бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, азыр бүгүнкү күндө биз бир сутка эмесине, минута, секундасына 938 кубту кой бергенге мажбур болуп атабыз. Аны азыр эмеде кошуна мамлекеттерде азыр керек болсо биз газовый заправканын баарын өчүрүп, уличный освещенияны өчүрүп, даже рабочий күндөрүн 4 саатка чейин кыскартып колду. Ошонун эле Өзбек мамлекетинде 1500 мегаваттын тегерегинде ограничение болуп атат, и казактарда бир 700 мегаваттын тегерегинде ограничение болуп атат. Ага карабастан биздики ошол жана регулировочный мероприятие только ошол 1 саат, эми кээ бирлерде туура баягы гололед, анан жанагындай пробканын убагында болуп калып атат, 1,5 саатка чейин чыгып кетип атат. Аны өзүбүз, биз руководителдер, холдинг, Министерство энергетики түнү менен ошол рейстерди кыдырып, азыр ошол мероприятияларды ошондой 1 саат, 2 саатка чейин чыгарып, же 3 саатка чейин чыгарбасын деп
өзүбүз контролдоп атабыз. Бүгүнкү күнү уже где-то 11 градус болуп калды. Бирок потребление мына эмесин айткан 16-сына мына 77 миллион киловатт саат, 77,400 миллион киловатт саат колдонду. Биз өзүңөр билгендей 65-67 миллион киловатт саат менен эле чыкчыбыз. Бизде постоянно 250-300 мегаватт резерв болчу эле, бүгүнкү күндө резерв жок, кайра дефицит болуп атат. Ушундай кыскача маалымат бул кыштын өтүүсү боюнча ушундай маселе, топливо боюнча эч кандай маселе жок. Эң чоң маселе бизде азыр майлуу сууда болуп атат. Бул 3 котелдун только бир котельный иштеп атат. Бул эми Горводоканалдын суусунун жоктугунан болуп атат. Биз азыркы күндө 1335 абонент ошо майлуу сууда электроэнергияда отурат да. Азыр бир котелни эле запускать этти. Бирок ага карабастан азыр МЧС ошол жерде иштеп атат, жана суунун келиши боюнча. Бирок биздин Теплокоммунэнергиянын балдары ошол арыктагы сууну насос менен качать этип, ошол эмеге системага берилди. Азыр бүгүнкү күндө иштеп атат. Буюрса 1-2 күндүн ичинде ошол 2 котелду запускать эткенге возможностубуз болот да. Ошол маселе только ошол чоң майлуу сууда болуп атат, бирок потребление естественно өсүп атат. Бизде азыркы күндө бир 2 трансформаторда перегруз болуп атат, бирок ал жерге трансформаторларыбыз бар. При возможности сразу алмаштырып койгонго. Калган жерлерде ушул эле жанагы 1 сааттык регулировочный мероприятие бар. Калган жерлерде Кудай буйрса отун, мазут маселеси болбойт. Кыскача маалымат ушундай. Суроолор болсо жооп берейин. Рахмат. Анда кийинки сөз Максатбек Канатбекович. Суроолор болсо, Суроо барбы? Рахмат, Эсет Кудуевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу катышуулар. Талоо Үмүкеевич, негизинен маалымат берип кеттиңиз. Туура баягы кышка даярдык болуп, биз дагы ноябрь айынын аягында, ушу декабрь айынын башында баягы ГЭСке чейин барганбыз, ТЭЦти көрдүк эле. Анан жогоруда сиз айтып өттүңүз, бүгүнкү күндө 360 ТЭЦ чыгарып атат дедиңиз, Негизи биз барган убакта эле 300 чыгарып аткан выход. Бирок 900гө чейин нагрузканы көтөрө алат дегенбиз. Анан мындай суроо жаралып атат да, бул баягы если 900гө чейин баягы нагрузканы көтөрө алса, выход чыгара турган болсо, анда бул Бишкекти охват кыла алат эле деген суроо жаралып атат да. Атуу азыр Бишкектин ар бир райондорунда өчүп атат, өчүргөн моментте коопсуздук маселеси дагы. Мына азыр көчөгө кетип баратсак, Акунбаева көчөсүндө өчтү, светофор иштебейт, ДТПлар болуп атат. Ошол жерге мен ойлойм, сиздердин өчүргөн графиктериңиздерди МВДга берип, ушул баягы гаилер менен да ушул жагын ойлондуңуздарбы, карадыңыздарбы деген суроо. Биринчи суроом, экинчи суроом да бул. Ушул экөөнө кандай дейсиз? ТЭЦтин биринчи чыгарылышы 900гө чейин. Анан экинчиси ушул баягы графиктердин өчүрүлүшү. Элге буга чейин өчүрүлөт деген график берилген эмес, мындай маалымат иретинде жок болчу. Бирок светтер өчүп келаткан. Бүгүнкү күндө уже элдин арасынан бизге баягы нааразычылыктарын айта баштады. Социалдык объектилер өчүрүлүп аткандыгы тууралуу айтылууда. Ушул боюнча кандай дейсиз? Сизди баягы сиздин алдыңызда иштеген ушул баягы орун басарларыңар же областтын же райондун жетекчилери ушу сизди баягы мындай бир катачылык кылуу жагына алып бараткан жокпу деген менде суроо жаралып атат да. Биринчи суроо боюнча ТЭЦ 900 мегаватт 850 бул располагаемый мощность деп коет. Бул эми өзүнүн баягы завод-изготовитель кургандагы ушул мощностька чейин бул котелдорду ТЭЦти иштетсе болот деген. Бирок бизде минимальный мощность 450 мегаватт көтөрөт. Андан ашык көтөрбөйт. Это биз уже испытанный көргөнбүз, андан ашык ТЭЦте аны көтөрө албайт. Биз бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, азыркы күндө дагы бизде 1 миллиард 400 миллиондун тегерегинде суу бар былтыркыга караганда. Ошого карап биз азыр 330, 340, 350 мегаваттка чейин көтөрүп атабыз. Эртең буюрса кечинде анан жана газ, эми муну котелду растопка кылыш үчүн газ керек да, розжигка. Ошол газдын давлениясы түшүп кеткен үчүн биз азыр аны розжиг кыла албай атабыз. Жана мен айтып кетпедим, 14 миллион, азыр 16 миллионго көтөрүп берем деп атат. Ошондо эртең кечинде дагы 100-150 мегаватт кошобуз. Буюрсачы, ошондо ашып кетсе ошол 450 мегаватт 470ке чейин чыкканда, андан ашык бул котелдор мынча айтканда жагып көтөрө албайт. Анан экинчи маселеси, өзүңөр билесиңер, эми биз аны дагы ойлонуп атабыз. Анан сразу эле смог маселеси келгенде ТЭЦке баш эметет. Эгерде биз андан көп көтөргөн күнү да 450 кылганда дагы
ошол смог маселесин всегда тэцке күнөөлөйт. Ал жагын да караштырып атабыз. Бирок эгерде жана мен айтып кеткен биз 400 миң тонна көмүр албадык беле. Ал көмүрүбүз дагы мындай биздин сууга таянып 400 миң деп алганбыз. Эмдиги мына бул жылга керек болсо, эгерде эми жылда өзүңөр көрүп атасыңар, суу катуу болуп атат. Бул жылы даже тесттин көмүрүн көбөйтүшүбүз керек да. Эмеден алган көмүрдү. Бул бир эле маселеси эмнеге местный көмүрдү көп албай эле тиякты интересиңер бар дегенге чейин суроо берип атат. Бирок биздин эски блоктор только предназначен Карагандинский уголь деп эметилет. Эгерде биз азыр Карагеченин көмүрүн жаксак, бул 4-8ге чейин калорийнасы болуп атат. Бул Караганданыкы 5-2ге чейин болуп атат да. Анда биз дополнительно газ да колдонушубуз керек, электроэнергия добыча. Анан жана перемалайтып көмүрдү майдалаган шариктерин 7 күндө бир колдонушубуз керек. Ошон үчүн биз экономический жагында карап, ошон үчүн жана 1 миллион 50 тоннаны киргизип туруп, анан 400дү биз сууга карап эле алганбыз. Эми быйылкы жылда Кудай буйрса приточность көбүрөөк болот. Биздин пландар боюнча эгерде 1 миллиард 400 болсо, эми практика боюнча биз ушу канча жылдан бери иштеп келатабыз. Бир ойлойм мен бир 15 миллиардка барат болуш керек суу депчи. Анткени тоолуу райондордун өткөндө Токтогул кесине 4-чү агрегатты включать эткенде вертолет менен бардык. Мен көрдүм. Тоолуу райондордо кар бар да, былтыркыга салыштырмалуу. Эми былтыр 105-110%ке чейин пландаштырганбыз. Биз быйыл метеорологдордун айтышы боюнча бир 130-140%ке чейин дегендей кылып атат да, суунун келишинчи. Аны ошого карата биз азыр карап көрүшүбүз керек да, кайра эле да бизге энергетиктерге гидроэлектростанцияда чыккан электроэнергия эң экономически пайдалуу болот, чем ТЭЦке караганда. Ошон менен бүгүнкү күндө ошол ТЭЦтин болгон көтөргөн мощностью 450, эми аябай кыйнасак 470 келе чыгат да. Андан ашык көтөрө албайт ТЭЦчи. Бизде чыгара албайт электроэнергияны. Бул кыскача эле талаймкача көз эле кечке сүйлөшүп жүргөндөй болбой эле, бул жерде баягы могу график боюнча деп айттым сизге. Ушу графикте эмнеге буга чейин элге маалым болгон эмес? Жок, бизде азыр мен эме суроом тактоо иретинде. Себеби биякта социалдык объектилердин баардыгы мындай. Анан карапайым эл кээ бирөө ала алганы бар, ала албаганы бар, светте отурганы бар. Ошолор мындай бир расчет ала албай, светтин өчүрүлгөн убактысын билбейт. Анан дагы бир нерсе, могуки графиктериңерди кээ бир райондордон алдым. Без подписи, без печати, без утверждения графиктер кетип атат да. Ушул же сиз менен макулдашылган эмеспи деген суроо да. Жок, азыр мен кагазымды алып көргөзүп коеюнчу, что факт болсун. Я. Биз өзүңөр билгендей эми энергетика структурасы болгондон кийин астын ала метеорологдор менен да бир жылдын информациясын алабыз да, анан суукту да алабыз да, анан ар бир эме менен ОЗПны өтөөрдүн астында ар бир районный администрациялар менен момундай местный разгрузки деген бар да. Мына печати менен, колу менен ар бир областта. Мына бул жерде Октябрьский район, Свердловский район подписи менен, числосу менен. А бул жерде мына өзүңөр көрүп аткандай мына Московский район эмесинин администрациянын башчысы, рейстин начальниги. Бул жерде Таласский филиал, Таласский ар бир региондук бар. Ар бир регион. Түшүндүм. Анда ушуну мен сизге сунушум баягы жергиликтүү бийлик менен массалык маалымат каражаттары менен эми азыр Facebook, интернет деген бар. Мына саат момчадан момчага чейин мисалы могу бүгүнкү тыпыдан өчөт момча айыл деген сыяктуу кылып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсоңор деген сунушум да, Ооба. Эми сиздердин иштерди да түшүнөбүз. Жанагы сиз көрсөткөн мынакей албетте баягы эмеси көбөйүп атат. Анан мен бир нерсе айтып кетейин. Биз азыр мындай да, биз башынан айтканбыз, ограничение болбойт элде, светти беребиз деп. Бирок жанагы маалыматты биз заранее моуну кол коюшканбыз. Эгерде ушундай болуп калса, дефицит болсо, ушул сааттарды өчөт депчи. Бирок биз азыр точный кылып атабыз. Кайсы жерде, кайсы айылда перегруз болсо, ошо жерде жанагынтип переключение кылып, ограничение кылып атат. Бирок ал бүгүнкү күндө мисалы үчүн бул Көкжар айылында болсо, эртең Орок айылында болуп калышын, ошону ориентир алыш кыйын болот. Эгерде баарын кылсак, анда биз сразу средства массовой информация айтып туруп эле, саат 7-тен 8-ге чейин могу айылдын полный өчөт дейт элек да. Бирок биз точный кылып атабыз да ошого. Ошондуктан кичине сиз айткан туура, кичине интернет эмелерде булактарды айтып койсо болмок деп. Бүгүн информация бердик.
айыл районный администрацияларга азыр бизде 2-де как раз штаб өтүп атат, зам өткөрүп атат. Алардын баарын айттык. Биз эми ушундай болуп атат, bizde мына 2-3 күндөн бери, bir жумадан бери келип калдык да кайсы жерде перегруз. Эми сразу эле айтып атабыз. Мындан могуга чейин силердики өчөт, анткени айылыңар перегруз кылып атат. 1000 киловаттын ордуна 1200 киловатт колдонуп атат. Ошол маселени азыр алдыгынын баарын, сүрөттүн баарын көргөзүп, бүгүн штабта айтып атат да, ошол өч эметип калса, значит, момундай болуп калышы мүмкүн. Анда биз bir жумалап свети жок калып калышыбыз мүмкүн да. Ошону кармап кетели деген эле кичине разгрузочный мероприятие болуп атат да. Рахмат. Анан мен жана жогоруда айтып кеткендей, ушул баягы кышка даярдыкта сизди мындай бир подводить этпеш үчүн деген мааниде айттым. Мен бул жерден айткым келгени НЭСК менен РЭКти бириктиргенсиздер быйыл Анан ушул жагын кандай деп ойлойсуз? Себеби мурун РЭС өзүнүн районуна тиешелүү запасты тендер аркылуу алып алчу. Бүгүнкү күндө ушул НЭСК кошулганын, мунун баарын контроль НЭСК жүргүзүп калган, бизнес планга кирген, кирбегендиги жөнүндө. Ушул кирбей калган деп туруп бүгүн мисалы бир эле эмен алайын, автоматты. Бир автомат запаска коюп койгон. Бирок сиздин азыркы айтканыңыз менен бүгүнкү күндөгү акыбалга жараша может оноо күйүп кетип атат. Ушундай моменттерде, учурларда кандай кылып атасыздар? Азыр 3 январдан баштап бүт областтарды, акыркы Баткен обласу, анан Токтогул ГЭС, Ташкөмүр каскаты менен мен өзүм лично НЭСТин председатели менен, холдингдин председатели менен, баарыбыз замдарым менен кыдырып келдим. Ушул маселени туура айтып атасыз. Бирок бүгүнкү күндө бардык жерге барганда, мына азыр мен айтып коеюн, бардык жерге барганда ошо боюнча мен маселе көтөрдүм. Эми мына 2 мекеме кошулдуңар. Баарыңар кандай экен? Мына энергетик күндө өзүңөр баягы айтып аткан премияңарды алдыңар. Мен баарына указание бергем, 8 күн эс алат. 31 январга чейин, эме декабрга чейин айлыктарын январ айын таратып бергиле. Потому что 8 күн каникулда элдердин чөнтөгүндө тыйым болсун деп. Анын баарын алышты. Ошон менен маселе азыр распред компанияларда жанагы өзүлөрү эле сатып алуулардан, жана сиз айтып аткан автоматтардан ар бир компанияда жок дегенде 35-45 миллиондун тегерегинде карызы бар. Төлөй албай калганда, бул кошулганын себеби азыр НЭСК наоборот буларды тартып кетип атат да. То есть азыр Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин распред компанияларынын соцфонддон, налогдон карыздарын кутулалы деп план койдук да. Бүгүнкү күндө ар биринин карызы бар. Менде информация бар. Ал нарынды алсак, мисалы үчүн 45 миллион карызы болсо, 25 миллион пенясы бар. Ушинтип келгенде, бирок жана сиз айтып аткан маселени туура, биз айтып атабыз, РЭСте бүт эмелердин оборудованиенин баарын мойнуна илип туруп, бир тыйын акчаңар жок депчи. Ошон үчүн азыр бөлүп атабыз. Ар бир РЭСке 300 000 сомдун тегерегинде бөлүп берели. Ошону жана силерге Кудай буйрса бул законду алып келебиз. Жана именно аварийный случайларда тендери жок сатып алалы деп. Ошол тендердин баары өзлөрү өткөргөнгө майда чүйдөнүн баарын берип атабыз. Биз централизованно только крупный закупка кылабыз. Чоң эмелерди. Талап Өлкеевич, кичине кыскараак айтыңызчы, сиз кыскараак. Суроо бере тургандар көп, кыскараак. Анан эми мына аз калды меники дагы. Бореки ушул баягы РЭСтерге бөлүнгөн, выезднойго бөлүнгөн бензиндери мурун мисалы 3 тонна алса, быйыл 2 тоннага чейин кыскартылгандыгы тууралуу кандай эмелер? Себеби азыркы случайда булар ээн эркин эмес, мындай бат-баттан узак чыгып туруу үчүн тиешелүү жанагы берилген лимиттерди кыскартылып калган дейт. НЭСК тарабынан ушул кандай? Эми бир эле мисал келтирип кетейин кыска. Мисалы үчүн Восток Электро генеральный директорунун лимити 1 тонна 200 экен. Менин лимитим 650 литр болгон. Анан өзүңөр кайрап көрбөйсүңбү? Азыр бүт РЭСтердин бар машинелерине, бат көп жүргөн машина GPS койдургула деп задание бердим. Конечно, бул жерде только топливого эле 23 миллиондон ашык акча кетирип атабыз да. Ошону экономияга карата азыр эми иретке келтирип атсак, конечно, эч кандай машина турбайт. Болгон бензинин беребиз. Эгерде GPS койдуруп койсо, кай жерде авария болсо, ошол жерге чыгып кайра келет. Бул экономия үчүн эле. Жо, мен туура экономияңызды колдойм, бирок в то же время мен баягы элдин экстренный бир случайларда баягы чыгып жетишсин деген. Дефицит болбойт. Дефицит эч качан болбойт. Анан бореки түп РЭСи менчикке кетип, менчик ээси болуп калат, менчикке өтүп кетет деген маалыматтар канчалык деңгээлде чын, мунун иштеши кандай болуп калат? Бул түп району боюнча өзүңөр билесиңер, администрация, айыл өкмөтү бүт пилотный проект кылып атат. Өкмөт, биздин өкмөт ошого бул түп РЭСте кирген. Бирок биз азыркы күндө полностью инвентаризация кылып,
канча опора, канча трансформатор бар, канча линиясы бар, баарын инвентаризация, канча эл болот, ошону на конкурсной основе пилотный проект кылалы деп атабыз. Бул озуп бүткөн. Же булар өзү свет чыгарып калабы, же кандай болуп калат? Жок, бул мындайча айтканда биздин энергия системанын затраты жок болот. Бул өзү полностью өзү затрат кылат. Бүгүнкү күндө электроэнергияны бизден электрический станциядан сатып алат, НЭС жеткирип бергенге транзиттелет, полностью ичиндеги жана жоготуу, жанагындай карыз, парыздын баарын өзүн жоёт да. Сатуу жагы, элге сатуу жагы кымбат. Жок, эч качан бизде закон бар. Бизде бүгүнкү күндө кайсы тариф менен элге сатылып атса, ошо тариф менен эле сатат. 77 дейбиз, значит 77 дейин. Ал көтөрүлбөйт, эч качан көтөрүлбөйт. Ал анда законго карама-каршы болуп калат да. Хорошо, Талабович, акыркы суроом бореки умный счетчиктер келбеди эле? 6 миллион евро эле. Булбу? Умный счетчиктер 6 миллион евро келген, калкка коюлуп башталды. Восток электро, Ош электро боюнча. Ушул без растаможки келгени канчалык деңгээлде мыйзамдуу болуп калат? Без растаможки поставщик андай болбош керек эле, без Сол жагын карап растаможки. көрүңүзчү, себеби эртеңки күнү мында сизге мындай. Бизде эки областта болуп атат, Ош менен Восток, анан ошо Чолпон тагы коюлуп атат. Болуп атат. Анан экинчиси ушул жерде коюлуп аткандар эмне үчүн мамлекеттик ишканаларга, мамлекеттик мекемелерге акча менен коюлуп атат? 13 миллион трехфазкасы 13 миң, однофазный 7 миң сомдон. Ушул канчалык деңгээлде? Ошол счетчикти сатышпай элеби дегеним да. Жок, бул коммерческий структуранын баары эле илгертен бери эле счетчик койгондо өзүнүн эсебинен коет. Абоненттерге биз бекер коебуз да. Значит, бул силер менен утвержденный нерсе, каралып аткан нерсе. Ал кассага түшөт, эч кандай маселеси жок. Ар бир номери бар. Хорошо, мен суроом бүттү. Ушул эле мен баягы берейин деген суроо, акыбалга жараша жаралган суроолор. Сизге дагы бир рет күч кубат, себеби кыш дагы алдыда, баягы аман эсен чыгып элди мындай бир көйгөй жок чыгарып кетсек деген эле ой. Рахмат. Суроом бүттү. Рахмат. Кийинки сөз Жеңишбек Шыкматович. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылган коноктор. Талай Өкөевич, азыр тариф элге канча болуп калды? 77 тыйын, 700 киловаттка чейин. 77 тыйын, 700 киловаттка чейин. Андан ашкан 2 сом 16 тыйын. 2 сом 16 тыйын, коммерческийче? 2 сом 50 тыйын. 2 сом 50 тыйын. 2 сом 50 тыйын, Рахмат. Урматтуу депутаттар, биз мынакей баардыгыбыз мынакей бир Кыргызстаныбыз деп, мамлекетибиз деп күйүп жанган депутаттар отурат, эл журт отурат. Биз Кудайга шүгүр десек болот. Башка мамлекеттерге караганда светибиз бар, Кудайга шүгүр, көмүрүбүз бар. Но баардыгыбыз бир жапа-тырмак, чогуу бирге ушул кыштан чыгыш керекпиз да. Кыш азыр абдан оор, суук. Мынакей жогоруда мен айтып кеттим эле, азыр тиги Газпром жетекчиси келсе ал киши менен да сүйлөшөлү. Мен ойлойм, ушу газдын жоктугунан бир аз мына энергетика тармагына нагрузка болуп калды да. Мынакей Ош шаарында газ жок, Давленс абдан түшүп кетти. Жалал Абад шаарында газ жок, абдан түшүп кетти. Ушул газдын жоктугунан бул мен ойлойм чистейшее упущение Газпрома. Булар эртерээк кышка даярданыш керек болчу. Газохранилищелерди куруп, газ менен запастать этип, элге суукта кенен кесир газды бериш керек болчу. Бул мен ойлойм, ушул Газпромдун керек болсо келишиминде карап чыгышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Талай Өмөкеевич, мен өзүм кесибим мына электрик, энергетика тармагын жакшы билем. Могу сиз берген сүрөттөрдө мына азыр өзүңүз да көрөсүз, абдан могу жерде ошибкалар көп да. Мына уруксат берсеңиздер, урматтуу депутаттар, көрсөтүп коеюн министрибизге. Урматтуу министр, мына карап көрсөңүз. Мына бул жерде караңыз. Күйүп кеткен себеби жерде наконечник жок. Наконечник бош керек бул жерге. Ояктан латунный стержень бош керек болчу. Латунный шайба бош керек болчу. Латунный болт гайкалар бош керек болчу. Понимаете? Вот поэтому сгорает. Оякта бул жерге эч нерсе болбойт. Сөзсүз түрдө карап коюңуз ушул маселеге караңыз. Андан кийин мынакей трансформатор автомат. Эски абдан жетиптир. Абдан жетиптир. Ушул маселени карап коюңуз. Андан кийин урматтуу министр мынакей
заводдагы автоматтар предохранитель көрдүңүзбү? 50 ампер турат. Жок дегенде 200 ампер коюш керек болчу. Күбөт болбойт. Анда 300 ампер коймуш анда. Бирдей предохранитель жок, жана зымдарды коюп коюптур. Алюминий зымдарды. Мурда жана бустар неметер. Ушу маселени карап коюңуз. Бул сизге жанагындай сын эмес. Бул сын эмес сизге бир Тура эме замечание. Мунун эми жоктугу мен жана айтып кетпедимби? Соцфонд менен налог плюс зарплатада карызы бар. Распред компаниялар. А муга сиз айтып аткан туп-тура бул эме правила пользования боюнча ошондой коюлуш керек эле. Айла жоктун окаты. Мындайча айтканда акчанын жоктугунан эле ушуга алып келип атат. Тарифтин эң эле аздыгынан көп алып келип атат да мындайча айтканда. Акча бар Кудайым бурса. Мынакей акча алып атпайсызбы? Мынакей бүгүн дагы мына 50 миллион долларды сизге мына колдоп берип атабыз. Акча бар, акча жок дебеңиз. Акча толтура. 24 миллион каралса, бүгүнкү күндө доходный часть 24 миллиард каралса, доходный часть 17 миллиард эле болуп атат да. Талбек Өмөкеевич, мына Кудайым буйруса, кыштан ушул баары чогуу бирге жапатырма киришип кыштан чыгышка аракет кылыш керек. Бирок азыр жана мен кечирим сурайм, жакшы укпай калыпмын. Канча суу бар деп айттыңыз көлөмүн? 10 миллиард 357 тегерегинде калды азыр. Ошондо азыр выброс воды в сутки канча болуп атат? 938 метр куб секунда болуп атат. Так, эгер биз ушул объемдо чыгарсак, биз сууга канча эмеге запасыбыз болот? Биз 8-6 деп расчет кылганбыз, где-то 8-дин тегерегине түшүп калабызбы деп атабыз. Критический эмеси точка отметки 7 миллиард болуп калабы? 6,5-6,7. Кудайым бурса, кыштан чыгат экен болсо, өзүбүздүн свет сууну колдонсок деле. Туура азыр эми астыда дагы кандай суук болот бир Кудайым билет. Эгерде мында ушундай суук болсо, анда 8ден ылдыйраак түшөбүз да. Менин суроом жок. Рахмат чоң. Ийгилик каалайм. Рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевич. Рахмат. Газпромго эч кандай влияниябыз жок. Только Газпромдон суранабыз. Да, как понять тогда? Газпром не биздин ичинде өзүнчө мамлекетпи? Бизге как энергетика министрлиги болгондон кийин, он как подведомственный компания, а так бизге жылга канча объем газ кой бергенин, кай жерде газификация отчет берет, бирок алардын ишине же болбосо сен кадровый маселесине эч качан кирише албайсың. Кадрдын кереги жок, акчечтен. Алга деген, может быть, у него опыта не хватает, может быть, кандай дардыңыз керек экенин, кышка кандай дарды көрүш керек экенин балким. Эми бүгүнкү күндө азыр келсе жооп берет болуш керек, бүгүнкү күндө маселе кошуна мамлекеттерде болуп атат да. Өзүлөрүндө газ. Муну азыр көргөзүп кетти сизге, менин алдымда жатат. Муну эгерде баягы биздеги $600 кычкачтуу башындай кабелдер коюлганда мындай болбойт беле дейм да. Кандай дейсиз буга? Бул наоборот кабель кармап, линиялар кармап, трансформатордун кубаттуулугу жетпей калган да. Эметпесе кабель күйүп кетмек да. Кандай болгондо дагы силердики азыр бүгүн күн түн деп иштеп турган убагыңызда азыр сиз өзүңүз баш болуп, сиздин орун басарларыңыз эмкиде мен азыр сунуштап кое берейин. Кийинкиде выезд заседание болуп калып ушу Газпромго. Ошону барып көрүп келели. Анан биз азыр мына биздин маселенин баардыгы шаардын ичиме эле мына Аламедин району болуп атат. Биздин талкуулаганыбызчы. Калган региондор мындан хуже болуп атат. Калган региондор. Алыскы райондор мындан хуже болуп атат. Мындан суук. Биздики азыр бу жерде 15 градус ашып кетсе 17 градуска чейин чыгып атат. 40-35ке чейин чыккандар эмне болуп атат тиги жакта. Ал жакта мындан еще хуже болуп атат да.
Nesk'tin başçısı var mı? Nesk'tin başçısı. Замы. Несиктин башчысы азыр саламатсыздар урматтуу депутаттар. Несиктин башчысы диспетчерскийде отурат, режим боюнча иштеп атат. Азыр ситуация боюнча мен замы болом, Сыдыгалиев Илгиз. Sizlerden kadrыңардын тор эмес коюлгандыгынан болот атат, чын бардыгычы. Sizlerden kadrыңардын тор эмес коюлгандыгынан болот атат. Вы неправильно кадрами распоряжаетесь, уважаемый Неск. Холдинг это вам тоже касается. Бул бир. Мына азыр буга чейин маселе болот эле, течти өткөрүп беребиз деп. Мына өткөрүп электеги биздин 20 градуска чыдабай атабыз. Мен почему вами говорю, течти нельзя передавать депчи. Вся система энергетики, ТЭЦ держится, вами держится, который вам еще хуже, который распоряжается кадрами. Кейбір ашчылар айтқан жерде бухгалтера сидят, руководителями. Уважаемый холдинг, я уже несколько раз говорил вам. Кундузбек Ошалич. Финансист там сидит, я вам еще слова пока не давал. Там финансист сидит у вас. Я давно этого говорил вам. Так, распред компанияны, мына азыр биз айттыңар азырында түптө өткөрүп беребиз деп сиз бердиңиз суроону. Максат Канатбекович. Биз распред компаниялар жок кылабыз деп атсак, кайра кошуп атасыңарбы? Чөттүк бу это. Жок, ал башка, алар КПП, ОППларды айтып атабыз. Бул деген өкмөттүн компаниясы. Бул РЭС, район электросетей. Аны вот даже превращается и распред компанияга. Аны туда же. Жок, мындай да, Кундузбек Ошалиевич. Азыр бардык нерсени көрүшүбүз керек да. Азыр муну биз өткөрүп берген жокпуз. Бул типа арендага берип атабыз. На людей не надо испытывать. Азыр мына Нет, на людей мы не испытываем. Бизде өзүбүздө эле турат, просто жанагы машинени аренда бергенде эле, возможно, это будет выгодно. Азыр мисалы үчүн ошон үчүн кармап турабыз, эмнеге ОЗУПнун убагында бербей, ОЗУП өткөндөн кийин берип көрөлү деп атабыз. Эгерде ошол карызын, зарплатын, налогун убагында төлөп, эми бизден мисалы үчүн примерно бир 30 миллиондун тегерегинде затрат болбосо, бул деле биздин энергия секторуна плюс болот. Болбогон үчүн ушуга чейин мына келип биз азыр секторуңардын карызы 139 миллиардка жетти. Выгодно болбогон үчүн. Мы же это проходили уже. Жок, ал убакта ошондо ошол 137 миллиарддын тегерегинде болгондо все предприятия были при государстве. Ошонун ичинде 137 миллиард болду. Ошон үчүн биз көрүшүбүз керек. Обязательно. Бул жаңы келдиңиз, жаңы жетекчиси, ушулардын баардыгын натяжи грабли нельзя наступать. Нет, Кундузбек Ошалиевич, мы прежде чем наступить 10 жолу текшерип, 10 жолу көрүп эметип атат. Мисалы үчүн эле ошол распред компания бүгүнкү күндө бир сом эч кимге карызы жок. Электрический станциядан 1 миллион киловатт саат алса, 1 миллиондун акчасын төлөп атат. Неске ошо 1 миллионду транзит кылса, 1 миллион төлөп атат. А ошол эле мисалы үчүн башка рес 1 миллион алса, 830-ун төлөп атат, калган жоготуу деп атат. Бул жерде жоготуу жок болуп атса, чоң эле пайда болуп атат. Ошон үчүн биз муну өткөрүп берген жокпуз. Пилотный проект. Болбосо эртең эле 3 айдан кийин кайра тартып алабыз, болду. Бизде договор ошондой. Бул пилотный проект. Ошон үчүн конкурс кылып туруп, кимдин возможности бар, эртеңки күнү бир трансформатор алдыгынтып өрттөп ийсе, кайрап келип туруп, банктан акчасын коюп туруп, кайра трансформатор сатып алалы деп, ошон үчүн конкурс өткөрүп атабыз. Биз мындай көчөдөн кармап эле бирөөгө берген жокпуз. Ошону пилот кылалы деп атабыз. Хорошо. Пилот кылгыла. Бирок буга чейинки сектор энергетикадагы өзүңүзгө чейинки кемчиликти билесиз да. Кетиргенде бир биякта 5 миллион, 10 миллион таппай атканда, мына азыр начальник рейстердин баарын алмаштырып, ротация кылабыз деп, эмеде болдуңар, пачереде кылдыңар, туурабы? Мындай болгон да силерде. Эми азыр баягы сүткө ооз күйгөндүн, айранды үйлөбүш керек боло турган убагыңарда, ошончо айтып атканым. Ошондой эле болуп калдык. Ошондой эле кылгыла. Ошондой кылыш керек өзүчө. Ошондой болушуңар керек. Ана муну күйүп атканыңарды карап, мына менин коллегам тарайып атат бизер үчүн. Мы и в институте учились, как надо закреплять эти провода, эти кабеля.
Бул деген муну баягы болсо болот, болбосо жок деген мамиледе монун бардыгычы. Жана Кунузбек Кошалович кайталап кетпедимби? Ошон үчүн могу системаны ошон үчүн баягы Кыргыз Энергиянын нугун алып келип туруп, кошуп туруп, ушул долговой ямадан эгерде да бир 2 жыл ушул ойдон отурганда Восток Электро банкрот болмок, Жалал Абад Электро банкрот болмок. Анткени чогулткан акчасы зарплатына жетпей атат. Соцфонд налог жөнүндө сөз сүйлөбөй, реконструкция жөнүндө. Ошон үчүн жана зымды алып барып бурап койгон ошо болуп атат. Байкуш эптеп күйгүзүш керек да. Жок болсо эмнени кылат? Ошон үчүн анан азыр кошуп туруп, баарын кошуп туруп, централизованно кылып туруп, жанагы азыр бүгүнкү күндө бизнес планда даже шыпыргына чейин компьютер, мондай стулдардын баарын исключать этип атабыз. Эчтекенин кереги жок, бизге только лампочка койгонго запчасть эле алгыла деп атабыз. Жакшы макал бар да. Бала ыйлаба семчек кайда депчи. Ошо сизден жана коюп, сиздин азыркы мына иштеп аткан кадрыңызды жакшылап иши чистка кылбасаңыз, бул кайталанат сизге дагы. Дагы тазалабасаңыз. Я нескти мен бекер айткан жокмун. Мен холдинг бекер айткан жокмун. Там если финансист там сидит у вас, руководит целым ГЭСом, это неправильно. Кунузбек Кошалович, мына ТЭЦти, мына улам сиз айткандай мына чистка кылып баштаганда эле сразу жазат. Мына келди, минтип атат деп. Мына ТЭЦке, мына Куттуу дөтүндө отурабыз, эч ким барбай койду. ТЭЦке директор болуп эч ким барбай койду. Каалабайт, коркот. Ответственность алгандан коркуп атат. Потому что там уже сделали, там уже творить, значит, натворили там уже. Ошон үчүн коркуп атат алар баргандан. Азыр бир сол дагы бир өтсө мен жооп берем деп ушундан коркуп атат. Эми бирөө жоопкерчилик баары алыш керек да. Ошон үчүн мен эскертип атам. Өзүңүздүн ишенген мына можеке бар, кайсы акча керек болсо, кандай сага керек болсо мен жардам берем дешиңиз керек. Ошондо гана барат сизге. Атак азыр башка эч ким барбайт ал жерге. Ишенген балдар да түгөндү, Кунузбек Кошалович. Кандай түгөндү? Жок калды өзү ишенген балдар. Анда түгөнсөндө анда сектордун энергия сектор жабылган, анда арендага бериш керек бирөөгө. Башка мамлекеттен чыгыш керек деп бериш керек арендага. Кунузбек Кошалович, туптуура айтып атасыз. Мен бүт замечаниямды принимать этем. Кудай буйрса, атайын мойнубузга жүк алып алгандан кийин аткарабыз, Кудай буйрса. Муну мен иштебесеңер болбойт. Мен айтайын деп атканым силерге мына кыштын азыр мезгилинде намаз сейчас не время ссориться, там спорить, но надо выходить из положения. Потому что мен мына кечеден бери мен районумда эле 2 жол свет өчтү мисалы үчүн. 2 жол свет өчтү, 2 сааттан өчкөндө дагы. Бүгүн газ отключили, оказывается, там еще. Мне что теперь делать? Biz ne olsun gerek? Başka ellerin bardığına deputatsın deyip mağdur olacak. Çal koybeş, bayit koybeş mi deyip ne olsun gerek? Уже по 2 часа, по 3 часа отключают. А за 1 саатта үйün işi уже холодильник болады уже. Ошон үчүн караңыз, муну карабасаңыз болбойт. Рахмат жан. Рахмат, урматтуу депутаттар, кичине суроолорду азайтпайлыкпы? Уже 5 маселе бар бүгүнчү, биз башта элек ошону токтоп атабыз. Азыр 2 депутат жазылды, анда токтотолду да, анан эки оңор сүйлөңүздөр, кыскараак, анан күн тартибин өтөлүк. Эми токтокулчу. Рахмат. Сурооңуз бериңиз. Азизбек Атакозович, саламатсыздар урматтуу депутаттар. Бүгүн мына оор күндөр элдери кооптонуп, бизге чалып, эртең эмне болот деген күндөр мына министр энергетика Талай Өмкөш уруп койгон жакшы болду. Ал түз эфир болуп атат. Мен ойлойм баарын жетет. Сиздин жана докладыңызда айтып кеттиңиз 400, 450, 480 мегаватт жетпейт дефицит деп. Анан айттыңыз, ушул дефицит сырттан алып атабыз, импорт деп. Жок, 150, 200 мегаваттын где-то сырттан алып атабыз. Андан тышкары дагы жана дефицит болуп атканы 350, 480 мегаваттка чейин болуп атат да. Кайсы өлкөдөн алып атасыздар? Бүгүнкү күндө Казакстан. Азыр биз интернеттен окуп атабыз, Өзбекстанда да, Казакстанда да ушундай таңкыс болуп атат. Жок, эми бизде мындайча айтканда келишим бар. Ошо келишим негизинде только азыр бүгүнкү күндө январь айында казактар менен келишимибиз бар. 200 миллион деген. Ошону аткарып атат. Мына бүгүн 17-си болуп калды. 100 миллиондун тегерегинде берди. Азыр дагы 15 күндүн ичинде 100 миллион Кудай буйрса берет. Ама депутаттар, коллегалар туура маселе койду. Сиздер өчүп атасыздар. Саат сайын график бар экен. Бул графикте маалымат жеткен жок элге. Сиз айтып атасыз, менде бар, өзүңүздө бар, бирок маалымат жеткен жок. Погоданы 6 ай алдын ала көрсө болот. Сизде январда суук болорун билгенсиз, декабрда эле. Ошондо эле СМИ аркылуу суук болот,
бизде баары жетпейт, мощность күйүп кетет, 1 саат өчүп болот десеңиз, ошо алар дагы кичине дәрденет эле да. Бул жерде сиздердин ошо бир аз ишке болгон жоопкерчилик. Az эми 1 saat сайын өчүп атат, эми жөн өчкөндө элдер жинегет экен да. Бирөө пландайт, бирөө мүмкүн үйүндө оору бар, ооруп атат. Ошон үчүн баары сөзү сизге тийип атат. Эми ошону так кылыш керек да. Колуңуздан келет болчу бул. Оңдойбуз. Эми азыр эми иштеп атасыз, аракет кылып атасыз, рахмат. Ушул оор күндөрдү чыгып кетели. Буюрса мен ойлойм, ошо күн жылы баштаса кичине жеңилденет. Анан сиз айтып кеттиңиз, газдын жана Кыргызмунай сатылган Газпромду жоопкерчилик албайт деп. Андай энергия кооптулукка ким жооп берет? Безопасностька сиз жооп бересиз да? Ооба, биз жооп беребиз. Анан ал кишиге кандай тийин өтпөйт. Ошон үчүн ар ким жетекчи, ар мекеме жасаган иштен жооп бериш керек. Ал киши мындай чыкса келсе, Жок, бул мындайча айтканда биз ошону положенный бүгүнкү күндө жана мен айтып аткан миллион куб газды биз сурап атабыз. Ошо сенде келишим бар 39-жылга чейин. Сен ошону аткарышың керек депчи бүгүнкү күндө айт. Ал бирок ошо келишимге карата ал немеси айтып мына бүгүнкү күндө кошуна Казакстан, югка Өзбекстандан, северге Казакстандын трубасы менен алып келет да. Газпром болсо деле алардын трубасын колдодон. Бирок аларда өзлөрүндө дефицит болот. Сүрөңүз Талай Мукеевич. Болгон суу азыр бизде Бишкекте 17-20 болду. Эгер 30 болсо, эмне болот? Анда газ так өчүп кала беле. Буга дердениш керек да. Монополист болсо, газдын системасын бүт берсек, анан сиз айтасыз, мен эч кандай жака таасир бербейм. Бул айткан суроо эмес. Энергия безопасности сиз жооп бересиз. Демек, ошо экөөңүздүн ортосунда келишим жок. Аны юридикалык тактап коесузбу? Айтпайсызбы? Мен жоопкерчилигин айткан жокмун. Мен мага суроо берди. Газпромго кандай? Эч кандай биле этпейм, мен билбейм деп койдуңуз да. Бирок сиз жооп бересиз да. Ошон үчүн буга чейин келишим болгон эмес, ошон үчүн юридикалык жакты тактап алыңыз. Сиз мамлекеттик чоң кызматкерсиз, жооп бересиз. Келишим жок да. Алар түздөн түз баш сизге. Менчикпи, эч немеси жок. Кандай форма образование болсо дагы жооп бериш керек. Бул монополист да. Ошону тактап алыңыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Марат Молдоновичте. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Талгат Мукеевич, азыр сиз айтып кеттиңиз го, сиз баягы министр болуп келгенде айткансыз да, кыштан аман эсен жакшы кылып алып чыгып кетем деп. Туурабы? Ошол жерде. Анан азыр мен түшүнбөйм, ошо анализ кылат да. Биздин Кыргызстанда илгери 35 градуска чейин сууктар болуп келген да, последний 10-15 жылдын ичинде эле климат өзгөрүп атат да. Бирок биз в любом случае бир ушу 25 градуска дайым болушубуз керек эле да. Болуп калат, болбой калат деген бул болбойт да мамлекеттечи. Мына азыр какой-то бир 20 градуска жетпеген суук болду, проблема. Азыр сиз айтып атасыз, жана 24 миллиард, 17 миллиард биз освоить этебиз, калганын вроде дефицит, ал дефицит эле мамлекет жабып атат да, туурабы? Өкмөт аркылуу кетет да. Ал деле ошо элдин акчасынан налог, бияктан мамлекет бюджеттен силердин немеңерди софинансировать этип, мына Минфин жабып берип атпайбы? Ага неме болбош керек да. Анан мына азыр мен коллегаларым аябай туура айтып атат, көп элдер мына айыл өкмөттөр кайрылып атат, мына светтердин баарын каалаган убакта өчүрүп атат дейт да, мисалы Таласта. Мектептерде насостор күйүп кетип атыптыр. Эми холодильник, үйдөгүлөрдү айтпай эле коелучу, чоң объектилерди. Ошолордун баарына ким жооп берет эртең? Каалаган убакта өчүргөн жок. Сиз азыр графикти берип атасыз. Мисалы үчүн мына айыл өкмөттөр мына эртең дагы бир 2-3 келет, 2-3 айылда насостор күйүп кетиптир, Таласта сурасаңыз айтат. Бизге айтпайт дейт, канчада өчүрүш керек дейт. Мына эми азыр кетип атса керек, аларды алдаган жок, эми аларга деле интерес жок да, ошону өчүрүп күйгөндө насостор күйүп калсын деп. Ушундай проблемалар болуп атыптыр, сизге айтып коеюн, ошону контролдоңуз, аны берди. Неме бул факт болгон окуяларда. Азыр мына жерде эле депутаттар азыр аны айткан жок, айтса баарын бүт эле жерде ошондой проблема. Конечно, өчүрүп кайра күйгүзгөндө, если вовремя не успеешь, күй жана сиздин трансформаторлордой болду, күйүп кетет экен да. Сиз трансформаторлор айтып атасыз, ал жанагы айыл өкмөттөрдүн баары дотацияда отурат, а эртең кандай болот? А кыш канча узарат али дагы? Ушундай проблемалар чыгып атат да. Ошон үчүн ушул жана графикти эмногу күн сууп турган кезде жана айтып атасыз го, Өзбекстандан, Казакстандан электроэнергия алып атабыз деп. Ушуну бир какой-то азыр өткөндө айткан 16-сына чейин, может там еще там 4-5 күн суук болуп кетет. Ушу мезгилде бир чыдап туруп элди чыгарып кетсек болмок да, өчүрбөй.
Эми депутат болгондон кийин чала берет экен баягы. Ар ким минтип атабыз, өлүп атабыз, антип алар хорошо, но социальный объектилер это уже серьезно да. А эртең келет, ал байкуш айыл өкмөттөр жүрөт ыйлап, элдер кыйкырат, балдар үшүйт. Анан биз мондой жана жетпей атат, дефицит электроэнергия деп шылтоо кылганыбыз мен ойлойм бул туура эмес болуш керек. Но энергетикада жакшы эле иштерди кылып атасыздар, дагы бир ыраазычылык билдирип кетейин учурдан пайдаланып. Өткөндө биз сизге кайрылдык элек айыл өкмөттө Бейшекеде. Ушундай бир 50дөй конушка бир свет деп. Сизге чоң рахмат, ошол жердин элинин баары ыраазычылык билдирип атат сизге. 30 декабрь күнү сиздин электриктериңиз эс албай ошону бүтүрүп, как раз бизди барып калдык элек, күйгүз бердик элек, элдин кубанычы аябай жакшы болду. Бирок могу трансформаторду коюп светти бергенден кийин азыр мондой верный, неверный отключениялар кайра эле элди эме кылып атат да. Ушунун үстүнөн действительно эмки жылы быйыл аман эсен чыгып кетейик, бирок анализ кылыш керек да, надо подготовиться на 20-25 градусов мороза. Бизде Кыргызстанда болуп келген суукта, бул любой время болуп калыш керек да. А природа айтпайт, айтпай эле кирип келе берет. Запас менен болуш керек. Электроэнергия, газынбы баарын запастап коюш керек. Анын баарына мен коллегам айткандай, сиз жооптусуз, как министр катары. Жаңы ТЭЦке эч ким барбай атат дейсиз. А эмнеге ТЭЦке иштебейт? ТЭЦтер чоң организация. Ошону алып келип отургузуп, жоопкерчиликти сиз да адам мойнуна алса, ТЭЦте мен ойлойм, нормально эле болуп болуш керек деп. Эми ишиңизге ийгилик, эми белди бекем болуп туруп, Талап Омакеевич, элдин немелерин баарын жакшынакай кылып абайлаш керек. Ушу мектептерге көңүл буруп коюңуз, графиктерди коюңуз, жесткий графиктер болсун. 10-да өчүрөбүз, аз бизде деле эртең менен 8-те өчүрүп коюп атыр туруп. Антимен жумушка чыгайын деп, сууга түшүп алып, бетиң жубайын десең свет жок. Ошондо бир карап туруп, жумушка кеткен кезде өчүрсөңөр болбойбу? 10дордо, 9тарда. Жок, эртең менен 8-те, мына биз жакта Манас айылында 8-те өчүп атат свет. Мен примерно мен айтып атам, а мындай бүт эле жерде да. Ушуга бир жакшы көңүл буруп коюңуз, жооп бербей эле коюңуз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, анда күн тартибине өтсөк, тиги биринчи маселе боюнча сизге канча убакыт жетиштүү? Суроо барбы? Биринчи маселе боюнча баштаганбыз, как раз ушул. Канча убакыт дейсиз? Баяндама үчүн? Ооба, баяндама үчүн. Экрандан баштай бериңиз анда, биринчи маселе боюнча. Так, Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, электроэнергиялык секторун модернизация жана туруктуу өнүктүрүү долбоорун ишке ашыруу максатында эл аралык өнүктүрүү ассоциациясына 50 миллион АКШ доллары суммасындагы каражат алуу боюнча тийиштүү келишимге 5 октябрда кол коюлган. Долбоор бөлүштүрүүчү тармактардын реабилитациялоо жана энергияны эсепке алуу системасын санариптештирүү жолу менен электроэнергетика секторунун финансылык жана операциялык туруктуулугун жакшыртууга багытталган. Долбоордун алкагында 0,4 тонн киловатт тармактарынын реконструкциялоо СИП проводу 350 километр, 6,04 трансформатор көмөкчү ордондорун куруу жана реконструкциялоо боюнча 100 даана трансформатор, ошондой эле 600 миңге жакын акылдуу эсептегичтер, АСКУ орноштуруу жана SCADA же биллинг системасын киргизүү пландалууда. Ошондой эле социалдык коргоо системаларын чыңдоо каралууда. Муну менен бирге долбоор электроэнергия менен камсыздоого жумшалган чыгымдарды жабуу максатында тарифтерди акырындык менен оңдоо керектиги боюнча шарттарды камтыйт. Долбоор 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын толугу менен шайкеш келет. Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин иш-чаралар планына ылайык электроэнергиясын жоготууларды азайтуу, электроэнергиясын эсепке алууну башкарууда эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана акча каражаттарын чогултуу милдети коюлган. Ал эми каржылоонун шарттары: кредит 25 миллион АКШ доллары, грант 25 миллион АКШ доллары жана грант СЕГА жалпы 8 миллион АКШ долларга чейин 3 миллион АКШ долларына келишимге кол коюуга каралууда. Кредит берүү мөөнөтү 38 жыл, жеңилдетилген мөөнөтү 6 жыл, кредиттик каражаттарды пайдалангандыгы үчүн пайыздык чени 0,75%. Максималдуу резервация комиссиясы жылдык 0,5%, резервтөө үчүн комиссиянын өлчөмү жыл сайын банктын аткаруучу директорлор кеңеши тарабынан аныкталган. Акыркы жылдары Кыргыз Республикасы үчүн бул комиссия 0-га барабар болду.
Бул долбоор Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги жана Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги тарабынан ишке ашырылат. Долбоордун жыйынтыгында электр энергиясын жоготуулардын деңгээлин төмөндөтүү, каражат чогултуу деңгээлин жогорулатуу, электр энергиясы менен камсыздоонун ачык айкындуулугун жана ишенимдүүлүгүн жогорулатуу, авариялык азайтуу жана керектөөчүлөрдү электр энергиясы менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу күтүлүүдө. Ошону менен бирге бул долбоор экономикалык пайдадан тышкары энергетика тармагында негизги стратегиялык багыты болгон электр менен жабдуунун ишенимдүүлүгүн жана коопсуздугун камсыз кылууга багыттарын баса белгилейм. Урматтуу комитеттин мүчөлөрү, жогоруда баяндагандардын негизинде Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы Дүйнөлүк банк ортосунда электр энергетика секторун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү долбоору боюнча каржылоо жөнүндө келишимди ратификациялоого макулдук бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, анда суроо жоопко өтсөк, кимде суроолор бар? Биринчи вопрос сиздеби? Шабилаевич, сөз сизде анда. Рахмат, Азат Акозович. Урматтуу министрлер кабинетинин өкүлдөрү, Руслан Сатылганович, өткөн жыйында дагы ушул сиздин кемчилигиңизден ушул долбоор калып калган да, негизи. Сиз так жооп бере албай калгансыз. Ал боюнча дагы тиешелүү жетекчилерден, урматтуу президентибизден дагы сынына кабылдыңыз. Азыр эми келиштиңизби? Тактадыңызбы? Маалыматыңыз толукпу? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар. Эгерде баягыда болсо, биз закупка боюнча сурагансың, консультационный услугалар боюнча. Бул консультационный услугалардын баардыгы азыр Министерство энергетика өзүлөр даярдашкан. Ошол үчүн алар бат силерге так жооп беришет. Мен болсо биз жактан да даярданып келдик, бирок бул деген Министерство энергетика тагыраак жооп бериши мүмкүн да. Анда бул ичиндеги долбоор боюнчагы компоненттерди министерство өзү чечет да, анда калганын. Клуб аны ичинен өзү биз финансылык шарттарын карайбыз. Рахмат. Ошону тактоо иретинде сизден сурап коюп атам, себеби кечээ күнү жок жерде мисалы сиз сынга кабылып атасыз. Ошондо бул жерде Талай Үмкөевич, сиздин дагы орун басарларыңыздын дагы толук даярданбай келип, ушул жерде депутаттардын суроолоруна так жооп бербегендиктен ушул бир айга жакын аралыкка узарып атат да, бул дагычы. Негизинен бул долбоордун шарттары жакшы. Башка кредиттер, башка гранттарга караганда бул жерде 50% гранттык негизде болуп атат, и ошондой эле пайызы дагы, и срогу дагы узак мөөнөттө болуп атат. Анан эми бул боюнча айтканда сиздерде 1.400.000 Кыргызстан боюнча абонент бар деп айттыңыздар эле да. Ошол жерден 200.000ден ашуун абоненттерде акылдуу эсептегичтер бар. Азыр сиз баяндамаңызда айтып атасыз 600.000 ишо акылдуу эсептегич алабыз депчи. Бул жерде эң тактап кете турган нерсе, мындай жалпы долбоор барбы? Мисалы жалпы 58 миллион доллардын канчасы акылдуу эсептегичке кетет, канчасы трансформатор алынат деген. Бизде полностью кайсы жерге кандай коюлат, кайсы районго канча трансформатор барат, сип проводко чейин бар информация. 58 миллионду бул жердеги долбоор боюнча жанагы бөлүштүрүүчү тармактарды реабилитациялоо жана модернизациялоо жалпы суммасы 10 миллион деп берип атасыздар. Ошондой эле консультацияга деп 3 миллион, и ошондой эле жалпы ушул долбоорду ишке ашыруу, колдоо көрсөтүү жалпы суммасы 2 миллион деп бөлүштүрүп атасыздар. Андан кийинки сумма ошол сиздер айткан боюнча жетеби? Баалары так жазылган да уже. Бу жерде баалары боюнча азыр биз айта албайбыз, ошол количествосы бар. Анан жана сиз туура айтып кеттиңиз, 25 грант, 25 кредит, анан дагы 8 миллион. Ошону менен 58 миллиондун биз азыр муну макулдашылган ратификация өткөндөн кийин тендер жарыялайт. Бул банктын требованиясы. Ошо тендерде ошол катышкан неме ошол баасын берет да.
Ошон үчүн примерно биз 600 миң деп атабыз, бирок бул 600 миңден көп болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө рынокто баягы счетчик поставка кылгандар көп, ошондой эле трансформатор бул жерде конкуренциянын кесепетинде баа түшөт да, мындан да 1000 трансформатор деп атпайлы, ошондон да көп алышы мүмкүн. 600 миң счетчик дегенден да көп алып калышыбыз мүмкүн да. Рахмат. Эң негизги көйгөй ошол акчаны бөлдүрүп келип бергенден кийин бул финанс министри контролдоп атат. Бул жерде эми өкмөт биз жалпы карапайым калк төлөйт. Бирок эң көйгөйлүү маселе ошол тендериңиздерде туруп атат да. Талай Үмүкеевич, тендерди ким өткөзөт? Тендерди биз өткөзөбүз. Өзүңүздөр өткөрөсүздөрбү? Ооба да. Бул жердеги акылдуу эсептегичтерди, трансформаторларды кайсы компаниядан аласыңар? Ошо тендерге бекитесиңерби? Ооба, тендерге келип катышат. Анан ким биздин баягы технический характеристикалар боюнча, тех заданиялар боюнча полностью ошол тех заданияга келишим келсе, ошол компанияларды анан баасына жараша тандап алабыз. Бул жерде ошол жерге басым койсоңуздар болобу? Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү киргизгенге көбүрөөк. Биз ал боюнча сразу эле маселе көтөрдүк. Ошол жана унаанын счетчигин айтканбыз. Анан бизде азыр Дастандан да счетчик чыгып атат деп ошол маселе боюнча ошол банкка кат жөнөтүп сүйлөшүүлөр болду. Бирок алар айтты, на равных бизде андай неме жок, ата мекендик производитель деген, но на равных участие кыла берсин дейт. Себеби ошол жерге бир көбүрөөк басым жасасаңыздар, ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн сиздер сатып алсаңыздар, алардын жумуш орундары, айлык акылары, ошондой эле алардын өндүрүп саткан сатыктан түшкөн салыктары жалпы мамлекетке түшмөк да. Бир аз болсо дагы пайда болмок. Бул жерде эми 35 миллиондун 35-40 миллионго жакын суммадан алган товардын пайызын гана караганда алар НДСи ошондой эле сатыктан түшкөн пайызы болуп туруп, жалпысынан бир 3-4 миллион доллар мамлекетке калмак. Ошол жактарында бир эске алсаңыздар. Биз азыр бүгүнкү күндө ошол отечественный бизде чыккан счетчик заводдорду мен өткөндө түштүккө барганда да көрүп келдим. Анын представительдери менен да сүйлөшүп атат, ошол эмеге конкурска сөзсүз түрдө катышкыла деп. Рахмат. Анан акыркы суроом мен мисалы бир эле мына Кара Суу районунда айтайын. Сиздер жалпы сметаны белгилегениңиздерден кийин акыркы бир жыл аралыгында канчалаган жаңы конуштар пайда болду. Ал жерде айыл өкмөттөр көпчүлүгү дотацияда отурат. Айыл өкмөттөр өздөрү ал жерге чубалыгыны дагы, электр мамычасын ошондой эле трансформатор акылдуу счетчик алып бергенге дагы мүмкүнчүлүгү жок. Ошолор камтылдыбы бул долбоорго, жаңы салынган конуштарга? Жок, жаңы салынган конуштар бул жерге камтыганга болбойт. Биз мындайча айтканда, азыр жаңы конуштарга биз өзүбүз энергия системанын бюджетинен акча бөлгөнгө эч кандай акыбыз жок да. Аны айыл өкмөттөр, местный администрация бөлүп берсе, ошого карабастан биз жумушун жасап берип атабыз да. Бизде мисалы үчүн шаардын четинде азыр бүгүнкү күндө 1 миллиарддан ашык акча керек. Могу шаардын четинде конуштарды электроснабжение кылыш үчүн. Бул жерде өзүңөр билгендей, жана Огукус мэрия дегендей мекеме бар. Ошолор куруп туруп, анан биздин баланска өткөрүп берет, андан ары биз эксплуатация кылабыз. Ошол маселе чоң көйгөйлүү маселе. Бүт бардык жерде ошо жаңы конуштар боюнча жана финансы маселеси бүгүнкү күнгө чейин мындайча айтканда көйгөй болуп келатат. Азыр эртең 5-6 күнү бизде кабинет министрликте акимдер, айыл өкмөттөр чогулуп, ушул маселени дагы биз көйгөйлүү маселе деп бир законго кирдик. Мындан кийин чтобы конкретно эмесин финансированиясын определять этип бергиле деп. Эгерде бизге берсе, энергетиктер камсыз кылсын десе, анда биз ошо мамлекеттик бюджеттен бир канчалык бир сумманы бөлүп берсин деп суранып атабыз. Рахмат, Талай Үмүкеевич. Эми сиз өзүңүз мындай дастыккан адиссизде бул тармак боюнча мына өзүңүз сөзүңүздө дагы айтып атасыз. Ошол Акылбек Жапаровго дагы сунуштама берип, мыйзамдарды өзгөртүүгө алып келбейсиздерби? Биз колдоп бербейлиби? Себеби бул жерде азыр бир гана атаңа бар, энеңе бар деп атасыздар да. Айыл өкмөттүн күчү жетпейт. Бир мисалы айыл өкмөттүн өзү 20-30 миллион бюджети болгон болсо, бир айылга
болгону 1 миллион сом ашып кетсе жылына, ашып кетсе 2 миллион сом гана бөлүп алат. Бул жерде жаңы конуштарга канчалаган миллиондогон акчаларды ал жаңы канча жылдап кезекке туруп, эми жаңы конуш түзүлгөндө ошол эле эми бул энергетикасы жок турса туура эмес да. Ошого сиз эми алып келсеңиз, ошол жаңы конуштагы жаңы үй бүлөлөрдү бир колдоо максатында мыйзамдарды өзгөртүп берсек, сунуштарды берсеңиз сиз өзүңүз, канчалаган чоң көйгөй болуп атат да ушул күнгө чейинчи. Туурабы? Ооба, ушул сунуштардын баарын азыр кабинет министрликке киргизип атабыз. Кабинет министрликтен анан Кудайым буюрса силерге алып келебиз. Бизге дагы чоң көйгөйлүү маселе болуп атат. Бул жаңы конуштар энергетика дегенден кийин баарын энергетика министрлиги жасаш керек дегендей да. Бирок кээ бир жерлерди өзүңөр көрүп атасыңар, трансформация болбогон жерлер да бар бүгүнкү күндө. Ал жерге эч ким трансформация болуп, мындай мыйзамдуу болгон жерге берип тургула, мыйзамдуу жаңы айыл салынган жергечи. Башкасын айтпайлы. Анан эми бул энергетика министри бул сиздердин өзүңүздөрдүн товарыңыздар да. Сиздер ар бир шартты түзүп, ар бир пайдалануучунун колуна алып барып берип туруп сатып атасыздар. Ошого шартты түзүп берсеңиздер, алар бул эми ал жерден мисалы сиздерге чоң эле бир пайда боло турган нерсе да. Ошол тармакты сиздер тейлешиңиздер керек да. Ишиңизге ийгилик, ошол мыйзамды мындай кыска аралыктын ичинде bir sunuşlama berip alıp gelseniz uşunu bir talkulap elge пайдалуу кылып чечип берсек. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз эмне токтап конушту. Рахмат, урматтуу төрага. Талай Омекевич, бул кредит келсе канча акылдуу счетчик алалы деп атасыздар? 600 миңдин тегерегинде. Сиз айтып атпайсызбы? Донорлор өздөрү билеткен шартта атамекендик өнүштөрдү бирдей шартта киргизебиз деп. Андай эмес да, бизде мыйзам бар да. Бизде сатып алуулар боюнча мыйзам бар. Ал жерде так көргөзүлгөн. Эгер атамекендик өндүрүшчү катышса, 20%га чейин алга приоритет берилет. Мыйзамдан алар аттап өтө албайт. Сиз аны жооп бербеңиз. Жок, бул дүйнөлүк банктын өзүнүн ушундай положениясы бар экен. Ал жөнүндө биз барып сүйлөштүк. Бизге да кызыктар болуп атат да. Атамекендик мекеме кирип кетсе. Анткени ал бүгүнкү күндө ушул жерде эртеңки күнү счетчик баягы гарантийный срогу бүтсө да эртең барып алмаштыра алабыз. Программа обеспечениясы да бар. Анысы дагы бул жерде болуп атат. Ошон үчүн биз бул 600 миң эмес, бизге 1 миллион 200 миң счетчик керек. Ошонун баарын тең ошол биз азыр бүгүнкү күндө ошол атамекендик биздин бизнесмендерге берели деген ой болуп атат. Бирок банктын өзүнүн требованиясы экен, биз ал боюнча маселе көтөрдүк. Банк эмне бекер берип атат акчаны. Биз ушуну 6-созутта Азизбек Атакозу биз көтөргөнбүз. Минфинден зам турат, Руслан Сатылганович. Биз айтканбыз, бизге шарт койбосун деп берген акча донорлор. Албайбыз, кереги жок. Бул карыз да, баары элдин мойнуна илинип атат. Эмне үчүн атамекендик өндүрүштөргө катышка бир шартта катышып атат? Сиздер да мындай коргоңуздар да. Биз сизге ушул билесиз да, бир да утат, билесиз. Мен айтып коем сизге, Кытай утат. Аякта миллиондо миллиарддар чыгат экен, немесимен басмыды. Кытай утат, коет, кетет. Анан кийинкиси сиздерге калат. Оңдош керек, тиги бүт. Местный болсо, ал бул жерде кыргыздын чөнтөгүн алат. Ушул жерде жашайт ал. Ошол жерде сиз айткандай сервис болот. Ошо айтыңыздар, акчасын бербей койсоң да. Эмне болуп атасыздар анда? Бул эми акчанын ээси болгондон кийин, донор болгондон кийин. Ушинтип жүрүп биз карыз атабыз да. Ушинтип карыз атабыз. Ушу мүңкүрөп атып. Бербей койсоң да биз былтыр чечкенбиз да. Былтыр Акылбек Үсүмөр өзү айткан ошо отуруп. Давай биз условия коебуз, шарт коебуз. Шарт койбосун деп. Шартты биз коебуз, мамлекет биз коебуз. Биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Предварительно жообу ушундай болду. Биз деле заинтересованбыз. Айтыңыздар, шарт койбосун. Өзүңөр көрүп атасыңар, башка мамлекет менен келишим түзгөндө граница жабылып калып атат. Же болбосо пандемия деп кечиктирип атат. Шарт койбосун. Буну жогорку кеңештен жыйындан көтөрөбүз. Экинчиден, Алматыда, Казакстанда бар. Акылуу счетчик компания бар. Алар өзү датация кылып, бардыгын тосуп, өндүрүштү жолго койду казактар. Белоруссияда бар, Россияда бар. Бая кыргыздар ушинтип мүңкүрөп, бирөөнүн көзүн карап жүрүп, бири өзүбүздү кыркып атабыз. Туурабы? Өзүңүз жүзүңүз, сөзүңүз узун болот го, мына деп коллегаңыздар бизде эле бар дегенге. Кайрадан теп келип атасыз. Бирок сиздин де саясий чечимиңиз, мамлекет атамек катышсын, алага скидка келет десеңиз, аларды кичине
подушка болот да утканга шартышат болот. Бирок биз ага карабастан биздин мамлекеттик эмелерди компанияларды азыр бүгүнкү күндө колдоп ошолдун счетчиктерин азыр алганга меморандум соглашение түзүп атабыз. Колдобой атасыздар, колдобой атасыздар. Азыр эми Кытай утат, калды ошойдон. Ата мекенин өдү ошойдон эметет. Ошону колдоңуздар, мына жогорку кеңеште көтөрөбүз. Өзүңүздүн жүзүңүз өзүңүздүн. Туура, мен деле колдойм. Бүттү сурообуз. Бүттү эле. Да кимде суроолор бар, урматтуу депутаттар? Биринчи маселе боюнча. Барбы? Жокпу? Анда урматтуу депутаттар, суроо жок, анда чечимди, комитеттин чечимин окуп койсом. 2022 жылдын 5 октябрында Бишкек шаарында кол коюлган Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы электр энергия секторунун модернизациялоо жана туруктуу өнүктүрүү жолбору боюнча каржылоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору жактырылсын. Ушул корутундун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Чечим долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар, добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды.